Жогорку кеңештин депутаты Асылбек Жээнбековдун КСДП партиясынан чыкканы. КСДП Атамбаевсыз өткөн курултай. Чек арадагы кезек күткөн унаалар социалдык тармактын талкуусуна алынды. Амансыздарбы? Эфирде соц тармакта эмне кеп көрсөтөсү. Аны мен кызыңыздар Аклай Маратова алып барам. Бүгүн Жогорку кеңештин депутаты Асылбек Жээнбеков жалпы жыйында КСДП партиясынан чыкканын расмий билдирди. Анда ал бир адамдын диктатурасы орноп калды деп баса белгилеп, билдирүүсүнө КСДПнын тегерегинде жүрүп жаткан айрым окуялар мамлекеттин жаркын келечегине кедергисин тийгизбеши абзел деген сөзүн камтыган. Кыргызстан социал-демократиялык партиясы татаал жолду басып өттү. Башынан түрдүү сыноолорду кечирди. Сынбады. Кайра чыйралып, өлкө тагдырын чечүүчү мезгилдерде алдыда жүрдү. Тилекке каршы бүгүнкү күндө партиянын тегерегинде орун алган талаш тартыштар анын көп жылдан бери топтогон аброюна көлөкө түшүрдү. Жогорку кеңештин 3 жолку депутаты парламенттин 2 чакырылышында төрагалыкты аркалаган инсан катары мындай көрүнүшкө кайдыгер карабай жалпы журтка билдирүү жасоону туура таптым. Активист Эдил Байсалов бүттү. Асылбек Жээнбеков КСДПдан чыкты. Журналист Сыргак Бактияров Асылбек Жээнбеков КСДПдан чыкты. Facebook колдонуучусу Данияр Абдыбеков мына жаңылык Асылбек Жээнбеков партиядан чыкты. Мен КСДП партиясында өмүр бою мүчө болуп жүрөм деп ойлогом. Бирок активист Жээнбек Сагыналиев кош айтам сага болдуго бул жагы КСДПдан. Партиянын катарынан чыгарын билдирген Жогорку кеңештин депутаты Асылбек Жээнбеков мындан ары ишмердүүлүгүн эл өкүлү катары улантат. КСДП партиясы учурда бул туурасында үн ката элек. Ал эми бул арада социалдык тармакта ар кандай кептер айтыла баштады. Анда бири бул партиянын тазаланышы деп божомолдосо, экинчиси эми эркин депутат болот деген пикирин билдирген. Журналист Канышай Мамуркулова Жанар Акаев менен Асылбек Жээнбеков партиялаш болгон тура. Активист Айбек Турдалиев ошондо КСДП тазалануу жана жаңылануу жолунда деген съезд Асылбек Жээнбековдун кетишине себепкер болду. Журналист Мырзайым Жанбек кызы Асылбек Жээнбеков Атамбаевдин эмынча тергеди атын айтпай, сүйлөмдөрүнүн ээси жок жаңылык жазган кишини кыйнап. Facebook колдонуучусу Марс Черикчиев ошондо биз эскиден жаңыланып түзүлгөн партиянын атын угабызбы? Шайлоо 2020. Facebook колдонуучусу Талантбек Мамытов мурда СДПКга секирген кошоматчы эки жүздүүлөр эми Асылбек Жээнбеков бир партия ачса ошол жака секиришет го чиркен. Facebook колдонуучусу Аман Асанович ажоонун үкөсү СДПК партиясынан кетти. Эми бийликтин партиясын түзөт. Буйруса 2020-жылы шайлоодо атаандашабыз. Ошентип президент Сооронбай Жээнбековдун иниси Асылбек Жээнбеков анын партияга мүчө болгону өлкөнүн жаркын келечегине кедергиси тийип калбасын деп партиядан өз каалоосу менен кетти. Бул арада борбордо КСДП Атамбаевсыз деген аталыштагы курултай өтүп, сап башында турган Иса Өмүркулов жыйынга катышпаганы коомчулуктар кандай пикирлерди жаратты. Мындан сырткары жыйынга чакырылган экс-президент Алмазбек Атамбаев да келген жок. 24 кж КСДП партиясынын лидери Иса Өмүркулов социал-демократтардын альтернативдүү съездине келген жок. Facebook колдонуучусу Назгүл Мамытова Иса Өмүркулов Сагынбекти да сатып кетиптир. Асылбек Жээнбеков кылгылыкты кылып, кылжип менен бууп туруп атайын чыга берди. Эми өзү башка партиясын ачыкка чыгарат. Нурзаман Twitter колдонуучусу Махинур партия үчүн жаңжал уюштуруп, анан партияга кереги жок болуп калды. КСДП эч кимсиз. Активист Авламбек Жумабаев СДПК мүчөлөрүн оригинал жана самопал деп айырмалашыбыз керекпи? Ошондо кимиси оригинал, а кимиси паленый болуп калат. Бийликтин партиясы деген КСДП эки ажырымга түшүп, эки башка максатты көздөп, бири бийликтин камчысын чабам десе, экинчиси оппозициянын чылбырын башкарам деп айтор тарыхта бар партиянын ыркы кетти. Акын Бердибек Жамгырчиев мен партиялардан тажадым. Сизче булур бардык партияларга арналат. Жеңин түрүп акырын жемек беле партия, кенедей бир кыргызга керек беле партия, кекиртекке тыгылган кебек беле партия, жүрөгүмдө эл журтум демек беле партия. Чындык KG сайтынын директору Турсунбек Бейшенбеков Асылбек Жээнбеков КСДПнын катарынан чыкты. Туура катам. КСДП чынында партия катары күчүн жоготту. Канча КСДП бар экенин дагы түшүнбөй калдык. Ал эми айрымдар мандатын тапшырсын деп жазып жатышат. Ушундайыңарды койсоң
айтсоңор болом. Жөн эле кылдан кыйкым издей бергенде токтотпойлубу. Ал депутат катары мурда эле активдүү болчу. Жада калса Бакиевдин убагында кысымга алынган КСДП фракциясында депутат болуп турганда дагы көз карашынан тайган эмес. Кечээ саясатта жок болуп, агасы президент болгондон кийин асмандан түшө калган жок. Керек болсо агасынан мурда жогорку кызматтарда жүргөн, ошондуктан калыс бололу. Активист Уланбек Турдалиев: саясий оюндардын сезону ачылды. Социал-демократиялык партиясы экиге бөлүнүп, бири партиянын лидерин кызматтан кетүүсүн талап кылып жыйын өткөрсө, экинчиси партиянын катарынан чыкканын расмий билдирди. Бул арада чек арада жүктөрү менен өтө албай турган айдоочулар сөзүбүз кимисине өтөр экен деген үмүт менен видео аркылуу кайрылуу жасашкан. Facebook колдонуучусу Бакыт Дегенбаев: уважаемый премьер-министр, уважаемые вице-премьеры, уважаемые министры и все руководители, которые ответственны за развитие экономики. Я стою на границе между Кыргызстаном и Казахстаном. Сегодня 2 апреля, время 15:30 по Бишкеку. Здесь на данный момент скопилось больше 200 больших грузных фур. Стоят больше недели. У водителей уже потерялась надежда на разрешение этой ситуации. Просим всех руководителей принять срочные и чрезвычайные меры по урегулированию данной ситуации, так как сама ситуация близка к катастрофической. Бюджет несет прямые потери, и малый и средний бизнес на грани банкротства, поэтому просим принять срочные меры. Facebook колдонуучусу Аман Асанович: Казак-кыргыз чек арасында кезекте турган жүк ташуучу унаалардын саны 253кө жетиптир. Соке унчукпайт, Нуракеден коркуп отура береби. Facebook колдонуучусу Марш Тулегенов: Кыргызстан менен Казакстандын чек арасында кезек күткөндөр. Активист Ренат Самудинов: Кыргыз-казак чек арасында өтө албай турган айдоочулардын кайрылуусу. Журналист Аида Жумашева: чек арадагы абал менен бир дагы бийлик төбөлү барып кабар алып, эмне болуп жатканын түшүндүрө элек. Болгон шылтоосу казак тарап текшерүүнү күчөтүптүр деген гана. Активист Айбек Теңизбаев: өткөн жылы Казакстан текшерүүнү күчөткөндө премьер-министр Сапар Исаков дароо кабатырланып, учурдагы кырдаалдан чыгуунун аракетин көргөн. Ал эми бүгүнкү күндө Казакстан акырындык менен өзүнүн сөзүн айтты. Бирок биз тараптан кыймыл жок, буйруктарын кыпчып алышты окшойт. Элибизде тынчтык, коңшу өлкөлөр менен болгон мамилебиз жакшы жагы менен түптөлсүн. Бүгүн жаңылыктардын түрмөгүн мына ушулар түздү. Акылай Маратова, Мирлан Абдылда, кайрадан эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар.